Кече интернет желесинде желдей тараган нарындагы банкоматтын алдындагы видео коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп, чуулгандуу пикир жаратты. Тасмада белгисиз жаран алдында кезекте турган кыз менен кыска сүйлөшүп, андан кийин аны чаап жибергенин көрүүгө болот. Окуя социалдык тармактын колдонуучуларынын нааразычылыгын алып келди. Кыз тараптан кетти деп эле сабап салыш керекпи? Эч кимди сабаганга бирөөнүн укугу жок. Кыргызстанда аял кишилер өтө эле кордолуп бара жатат деген пикирлер болсо, аны менен катар бир нече адамдар жеринде окуяга күбө болуп туруп, кайдыгер карап тургандыгы талкууга жем таштады. Мени жанында кайдыгер карап турган адамдар таң калтырды. Кояй деп карап койгон адам жокко. Элдерге эмне болгон? Көпчүлүк жөн гана карап турат. Эч ким болушпайт го. Алы жок кызды коргоп койбойбу деп кызга жаны ачыгандардын санарбыды. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү Нарын районунун Орто Нура айылынын 1992 жылы туулган тургуну. Ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары шектүүнүн оорулуу экенин жазып жатышат. Таштандыдан табылган баланын аты Садыр деп коюлбай калды. Буга чейин дарыгерлер ага өлкө башчынын атынан Садыр деген ысым берилгенин айтып чыгышкан болчу. Бирок кийинчерээк туулгандыгы тууралуу күбөлүктө башка ысым көрсөтүлгөн. Интернет колдонуучусу Садыр десе арданып кеттиңерби? Бул Кыргызстандын азыркы деңгээли десе, дагы бири Садыр деген ысым жалгыз гана мамлекет башчыбызда экенби? Эмне экен Садыр деп койсо? Ар ким наристесине ысым ыйгарарда ниет кылат. Бул наристенин башка наристелерден эмнеси кем экен? Ысымды да кызганып деп пикир калтырган. Ал айрымдары туура президенттердин ысымын койгонуңарды токтоткулачы дейт. Ал эми белгилүү журналист, саясат талдоочу Турат Аким желектин күнү жакпайт, наристенин аты жакпайт, балее басты кыргыз деп сындады. Учурда таштанды чилектен табылган наристени тайенесине берүү каралууда деген маалымат тарады. Белгилей кетсек, Талас айылынын жашоочусу баланын тайенеси келип, небересин өзүнө алып кетүүгө даяр экенин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова коомдук жайларда паранжа жамынып, бетин жапкандар менен сакал коюп жүргөндөргө тыюу салынсын деген сунушту айтты. Бул мыйзам бизге дагы керек. Акыркы күндөрү көзүн гана көрсөтүп паранжа жамынгандар өтө көбөйүп жатат. Мен аларды жоолук салынбасын дебейм, салынсын. Бирок бетин чүмкөнгөнү, өзүнүн адамдык жүзүн чүмкөп алганы бул өтө эле кооптуу. Коопсуздукка дагы таасирин тийгизет. Мурда дагы дин башкармалыгына айткан элем, ушуга катуу тапшырма берип, мамлекеттик чара көрбөсөк болбой калды деген депутат. Ал арада депутат айымдын бул сунушу ача пикирлердин жаралышына алып келди. Мындан башка кызматыңар жокпу? Көйгөйлүү маселе чечсеңер боло десе, дагы бир интернет колдонуучусу бул жерде дин жөнүндө сөз болгон жок. Кара кийип бетин жапкандар жөнүндө сөз болуп жатат. Көбү түшүнбөй жатат, узун кийинсин, жоолугун салсын, кара кийип бетин тосконду токтотуш керек дейт. Сиз дагы пикириңизди калтыра кетиңиз. Эфирде эмне кеп берүүсү болду? Кийинки берүүгө көрүшкөнгө чейин. Нурпресс чындыктын изи менен.